Привет. Пойдем выпьем по чашечке кофе. Где находится офис ректора? Офис ректора Жакшылыкова-Жулдызбека находится во блоке на 3-м этаже. Кабинет 315. Буга чейин заманбап аппараттын алгачкы модели жасалып, учурда пайдаланылып жатат. Өзгөчө кубаттуулукту талап кылган үн жардамчысын жасоого көп эмгек кеткен. Хива проекти Кыргызстанда биринчи болсо дагы, биринчи жолу болуп жатса дагы, дүйнөдө үлгүлөрү бар. Хива проектин жасап аткан учурда ошолордон негиз кылып алынган болчу. Эми бирок негизги код жана өзүнүн сырткы келбетин мугалимдер өзүлөрү жазган. Жаңы багыттар бир нече жыл мурун ачылган болчу. Бул дрондор, жасалма интеллект, робототехника, киберкоопсуздук. Бул жаатта, бул багыттарда азыр аябай иштеп жатабыз. Анын үстүнө өзүңөр билгендей, бүт дүйнөдө бул багыттар аябай күч алып келатпайбы? Ал эми Хиванын экинчи варианты болсо, өзгөчөлүктөрү менен даярдалууда. Анын айырмасы кошумча функциялары бар. Жасалма интеллекттин жардамы аркылуу эми кыргызча сүйлөөгө даярдалат. Биз азыркы учурда жасалма интеллект негизинде үн жардамчысын жасап жатабыз. Бу экинчи Хиванын экинчи версиясы тулуучу кыргызча сүйлөт. Буну сомдо, ресторандарда, түрлүү компанияларда куллансаң болот. Хива түрлүү информация бере алат, жол көрсөтө алат, сомдордо кандай документ керек, шуну сүйлөй алат. Өткөн жылы бул долбоор Кыргыз патенттин 40 райондон 40 демилге конкурсуна катышып, тандалып алынган жана 500 000 сом бөлүнүп берилген. Ага техникалык жабдуулар алынган. Ал эми акча каражаты гана эмес, бияка адистер да керек да. Ошол жасалма интеллект багытында иштеген, программдоо багытында иштеген лингвисттер да керек, филологдор менен чогуу иштеш керек. Аябай бир чоң топ керек да, ошонун баарын жасаганга. Бул убакыт да көп керек. Келечекте бул үн жардамчысынын көлөмү кичирейет, чөнтөк телефондорго жайгаштырылышы да мүмкүн. Жана аны мамлекеттик мекемелер да кеңири колдоно баштайт дейт авторлор. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.